Ассаламу алейкум. Алыстан жақындан көріп отқан біздің мекендештерге Машина KG каналына қош келіңіздер. 11 август 2024 жыл апта күнгі жексенбі Ош шаарында Жапалакунуу базарындабыз. Кечки саат 8-ге жақындап қалды. Навесасында унааларды көрсөтүүгө кете берели, маалымат берип. Албетте баасы такталган унааларды көрсөтөмүн. Бул жерде Hyundai Grandio'дан баштай берели. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб, бензин экен. $20.500. Электроручник, Drive Mode, Auto Hold, монитор, классикалык түрдөгү саат, адаптивдүү круиз контроль, мультируль, Parktronic, камера, ачкычсыз кирүү, старт-стоп, өзгөлөрүндө повторитель поворота, алдынан дагы сонарлар бар. Ушундай. Анан Kia K3. Жол чейинин ичинде жүрүү радары, алдынан ошол сонарлар бар, LED оптика. 2021 1.6 бензин, $18.500. Ачкычсыз кирүү баскычы бар. Электроручник, Auto Hold, Drive Mode, алдыңкы отуруштардын жылытуусу жана вентиляциясы 3 позицияда, климатта, камера, аркасынан сонарлар дагы бар. Үчүнчү унаа Sanyang Tivoli. Жок, бул Карандо экен, Карандо. 2022 1.6 турбина бензин, $19.000, 6.000 километр гана чуркаган. Адаптивдүү круиз контроль, добуш менен башкаруу, монитор навигациясы менен. Навороттору жакшы. Бул унаанын дискалары ушундай графит. Автостоп бар. Ушундай бааларын жазып койсо өзү негизи жакшы көрүнүш. Мына катарынан сиздерге эле көрсөтүп кетип атам. Дагы бир Sanyang маркасына тиешелүү Rexton пикап 2019 $19.000. 2.2 54.000 километр чуркаган. Бүгүн бунун ээси келген жок окшойт. Чаң арчылбай эле турат. Ошондон байкап атам. Мындай көрүнүштө жүрө берели дагы. Да бир Rexton, ушунда баасы жазылып турат. Бул эми мындай жол тандабас. 2017 2.2 $18.800. Бунуку кузов рамный. Жакшы. Хром дискалар, көрүнүшү жакшы. Көрөлү. Дагы бир аз. Эмне тартканын билип атасыздар, Бул эмне? Бул баасы жазылган эмес. Көпчүлүгүн эми ушундай унаалар азыр турат. Кечки базар көпчүлүк сатуучулар дагы таштап коюп кетишкен унааларын. GX-тин баасы жазылып турат. Көрсөтөйүн. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 4.7, $23.500 ушул. Анан Kia Carnival. Так, алдынан сонарлар бар. Линза туманниктерди 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2. Баасы жазылып турго. Бул Sorrento'нун баасы жазылып турат. Kia Sorrento. Алдынан сонарлар бар.
2020 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 $27.500. Опцияларына кайрылсак, айдоочунун жардамчысы бар, добуш менен башкаруу, автохолд, тоодон түшүү ассистенти, автостоп, рулдун жылытуусу, парктрониктерди өчүрүп жандыруу баскычтары, баскычы деген ушундай бар. Арка тарабынан көрүнүшү. Жүрө берели. Бул Sonata New Rise. Камера, сонарлар бар. Планшет, монитор. Бул бензин окшойт. Алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар. 2017 $13.000. Дагы бир Sonata New Rise 2017. Бул да бензин. Ушундай эле комплектация болуш керек. Бул ручкасы мындай хромго окшошуп кеткен экен. Монитор бар, драйв мод бар экен, жакшы. Мультироль. Ушундай. Так, Kia K5. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Заводской газ. $12.500. Так, монитор, планшет бар. Добуш менен башкаруу. Сизденби? Жок, кейси башка. Бул жерде Genesis GV 70 бекен, адашпасам. 2022-25. Басы жазылып аптыр. Мен түндө басы жазылып турган окшойт десем, ал бая чуркаган жазып болгон экен. GV80. Lexus GV80. Бул жакты сонун бутондоп коюштур. Жылмакай болуп басканга дагы мындай жагымдуу. Базардын бардыгы тең эле ушундай болсо сонун болмок. Аянты. Так, да жүрөр эле. Бул жакта өттүк, оң канатына навестердин. Бул жакта да Grandeur басы жазылып турат. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. Заводской газ. $15.800 бул. Ушундай экен. Болду. Toyota Camry 70 кузов. Так. 2021 кыймылдаткычтын көлөмү 2.5. Алмашуу жолдору бар. Үстөк акчасын алуу менен деп жазылып турат. Өзүнө $20.000. Салону, автофар, адаптивдүү круиз контроль экен. Жок, жөнөкөй круиз контроль экен. Жол чейин ичинде жүрүү бар. Электро жылдыргычтарда. Арка тарабынан көрүнүшү. Так. Hyundai Tucson болуш керек. Tucson 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Дизель. $15.000 турат. Алмат кагазында. Да бир Toyota Camry 70 кузов.
гибрид люк бар. 2018 $29.000. Бұл Kia Rio окшойт. 2018 коробка автомат. $12.500. Kia Rio X-Line. Jazz, Honda Jazz. Европадан алып келінген. 2006 1.4. Родная краска. $11.000 ошол. Көрүнүшү жакшы. Коробка вариатор экен, вариатор. Мультироль, бир аймактуу климат. Так, камерасы да бар экен го. Камерабы? Жок, камера эмес экен бул. Ушундай бир резина экен, түшүнбөдүм ал эмне экен. Ушундай бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен биз дагы видеобузду жыйынтыктай беребиз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну ар бир видеодо көрүп атып, унутпаңыздар, каналыбызды колдоп кубаттап туруңуздар.